Саламатсыңарбы балдар? Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы биология предмети 9-класс мугалим Мурзакулова Кайры. Балдар, бүгүнкү өтүлө турган темабыз тукум куучулук жана өзгөргүчтүк. Сабакты баштаардан мурун өзүбүздүн маанайыбызга көңүл бурсак, сен жылмайсаң, аалам сага жылмаят деген накыл сөз менен сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө темадагы негизги түшүнүктөр тукум куучулук, өзгөргүчтүк, ген, комбинациялык, мутациялык, фенотип, хромосома деген негизги түшүнүктөр жана тукум куучулук жана өзгөргүчтүк деген эмне? Тукум куучулуктун материалдык негизи эмне болуп саналат? Өзгөргүчтүктүн түрлөрү тукум кууган жана тукум куубаган өзгөргүчтүктөр эмнеси менен айырмаланат? Реакциянын нормасы деген эмне деген суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү сабактагы күтүлүүчү натыйжалар. Тирүү организмдердин өсүп өнүгүү, өрчүү жана тукум куучулук жөндөмдүүлүгү туурасындагы маалыматтарга ээ болобуз. Жана алган билимдерибизди практика жүзүндө бышыктайбыз. Организмдин белгилери жөнүндөгү маалыматтарды сактоочу хромосомалар жана гендер туурасындагы изилдөөлөрдү жүргүзүү ыкмаларын билебиз. Тукум кууган жана тукум куубаган өзгөргүчтүктөр эмнеси менен айырмаланаарын таанып билебиз. Берилген маалыматтарды илимий далилдөөлөрдүн негизинде түшүндүрүп бере алабыз. Демек, бүгүнкү сабакта биз негизинен ушул натыйжаларга жетишибиз керек экен. Тукум куучулук жана өзгөргүчтүк боюнча түшүнүк алуу үчүн биринчи генетика илимине көңүл бурабыз. Демек, генетика деген эмне? Генетика грек тилинен генезис же болбосо жаралуу дегенди түшүндүрөт. Генетика организмдердин тукум куучулугу жана өзгөргүчтүк закон ченемдүүлүгү жөнүндөгү илим. Тукум куучулук организмдин өз белгилерин жана өнүгүү өзгөчөлүктөрүн сактап жана муунга берүү жөндөмдүүлүгү. Укумдан тукумга организмдин кадимки соо белгилери гана берилбестен, өзгөрүлгөн абалы да берилиши мүмкүн. Кишинин ден соолугу жана түрдүү ооруларга жакындыгы көп учурда тукум куучулук менен байланыштуу. Демек, биз буга чейин дагы тукум куучулук боюнча көп эле жашообузда, турмушубузда көп эле кездешет, түшүнүктөрүбүз. Кээ бир белгилерди, мисалы үчүн, генден келиптир, бул генден өтүптүр, ата-энесинде бар болчу деген баягы маалыматтарды, сөздөрдү угуп жүргөнбүз. Тукум куучулук бардык организмдердин дене түзүлүш, жеке өрчүү, зат алмашуу өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле ден соолугунун абалын жана көпчүлүк ооруларга жакындыгын укумдан тукумга берүүчү касиети. Мисалы, бул таблицада атасы оорулуу, энеси дени соо, ата-эненин балдары же болбосо экинчи муун кандай балдар төрөлүшү мүмкүн деген таблица. Мына ушуга карап дагы биз белгилердин берилишин байкасак экен. Тукум куучулуктун материалдык негизи организмдин белгилери жөнүндөгү маалыматтарды сактоочу хромосомалар жана гендер. Биз жогоруда айтып өткөндөр, демек, ген боюнча түшүнүгүбүз, демек, белгилердин кийинки муундарга өтүшү. Ата-эненин белгисинин кийинки муундарга өтүшү деп билебиз. Бул жерде ген тукум куума фактор, тукум куугучтуктун бирдиги катары эсептелинет экен.
Бул терминди 1909-жылы Дания илимпозу Йогансен аны ген деп атаган. Демек, бул илимге дагы биринчи Дания илимпозу киргизген экен. Бул түшүнүктүү. Тукум куугучтуктун бирдиги катары. Ал эми хромосома жөнүндө биздин буга чейин дагы түшүнүгүбүз бар. Себеби биз жаныбарлардын түзүлүшү боюнча дагы окуп үйрөнгөнбүз. Адамдын организмдеги 23 жуп же болбосо 46 хромосома бар экендигин билебиз. Мына ошол хромосома эмнени түшүндүрөт? Хромосома грек тилинен хромо деген түз, ал эми сома деген дене. Демек түстүү дене дегенди түшүнүктү берет экен. Клетка ядросунун тукум куума информацияны сактоого жана берүүгө жөндөмдүү болгон маанилүү составдык бөлүгү. Хромосомалар ядронун башка бөлүктөрүнө караганда өтө ачык түсү менен айырмаланып, өзгөчө клетканын бөлүнүү учурунда ядродон жакшы көрүнөт. Хромосомалар биринчи жолу 19-кылымдын 80-жылдары ачылган. Хромосоманын түзүлүшүн карай турган болсок, бул жерде ядро, мына клетканын түзүлүшү, анын ичинде биз ядрону көрүп турабыз. Ядронун ичиндеги белгилерди көрүп турабыз. Кайчылашкан бул хромосомалар болуп эсептелет экен. Хромосома боюнча биз жогоруда кыскача түшүнүк алып өттүк. Тукум куума оорулар жана биз кадимки белгилерден сырткары дагы башка белгилер дагы кийинки муунга өтүшү мүмкүн. Тукум куума маалыматты сактоо, берүү жана ишке ашыруу бузулганда пайда болгон оорулар. Биз буну турмушта көп эле кездештирип жүрөбүз. Ушундай оорулар бар экендигин билебиз. Ал эми ошол эле темабыздын дагы бир бөлүгү болгон бул өзгөргүчтүк. Өзгөргүчтүк жекече өрчүү процессинде бардык организмдер жаңы белгилердин пайда болушунун жалпы касиети. Өзгөргүчтүктүн эки түрү бар. Тукум куубаган өзгөргүчтүк жана тукум кууган өзгөргүчтүк. Тукум куубаган өзгөргүчтүк модификациялык өзгөргүчтүк болуп эсептелет. Ал эми тукум кууган өзгөргүчтүк мутациялык жана комбинациялык болуп эки түргө бөлүнөт. Төмөндө ошол белгилер боюнча карап өтөбүз. Ал эми бул жерде биринчи кезекте биз фенотиптик же болбосо тукум куубаган өзгөргүчтүк деген түшүнүктү алышыбыз керек экен. Бул кандай тукум куубаган өзгөргүчтүктүн белгилери кандай? Гендер жана хромосомалардын өзгөрүшү менен байланышы жок. Тукумга берилбейт. Сырткы чөйрөнүн таасири астында жүрөт. Убакыттын өтүшү менен жоголуп кетүүчү, топтук мүнөздү алып жүргөн, реакциялардын нормасынын чегинде жүрүүчү өзгөргүчтүк. Демек, бул сырткы чөйрөнүн таасири астында убакыттын өтүшү менен жоголуп кетүүчү, тукумга берилбейт деген бул белгилер, демек, биздин жашообузда көп эле кездешет. Бул жерде, демек, тукум куубаган өзгөргүчтүктө модификациялык өзгөргүчтүк дедик. Өсүмдүктөр жана жаныбарлардын белгилеринин пайда болушуна, башкача айтканда фенотипти пайда кылышына сырткы чөйрө таасир этет. Мисалы, сырткы чөйрөнүн фактору ультракызгырт көк нурлардын таасири териде меланин пигментинин топтолушуна алып келет. Ошондуктан адамдар күнгө күйөт да күзүндө теринин түсү калыбына келет. Модификациялык өзгөргүчтүк сапаты боюнча теринин түсү, кандын группалары, гүлдүн түзүлүшү, сүттүн майлуулугу жана сандык белгилери боюнча өсүмдүктөрдүн бийиктиги, жалбырактардын өлчөмү, жумуртканын түйүлүшү, уйдун сүтү, сүт бергени, үрөндүн түшүмү боюнча байкасак болот. Генотиптин өзгөрүшү менен байланышпаган өзгөргүчтүктүн формалары модификациялык деп аталат.
Белгинин модификациялык өзгөргүчтүк чеги анын реакциясынын нормасы деп аталат. Биз жогоруда ушул реакция нормасы деген эмне деген дагы суроону билишибиз керек дедик. Мына ушул эреженин модификациялык өзгөргүчтүктүн чеги анын реакциясынын нормасы деп аталат экен. Жогоруда биз айтып өткөндөй, француз ботаниги Бонье какым өсүмдүгүнө тажрыйба жүргүзгөн. Ал өсүмдүктү тең экиге бөлүп, бир бөлүгүн жылуу, жумшак климатта Парижде, экинчи бөлүгүн бийик тоодо өстүргөн. Какымды билебиз, биздин жаратылышыбызда айлана чөйрөбүздө аябай көп кездешкен өсүмдүк. Ал кадимки жылуу, жумшак климатта өскөн какым кадимкидей өзүнүн жалбырактары чоң-чоң жана бийигирээк өскөн. Ал эми тоонун башына бийик тоодо өстүргөн какым ал жерге мүмкүн болушунча жерге жабышып, жаппыз, жалбырактары да майда-майда болгондугун байкаганда, мына ошондуктан бир эле өсүмдүктү мисалы үчүн эки түрдүү климатта өстүрсөк, ал сөзсүз түрдө өзүнүн сырткы түзүлүшүн өзгөртөт деген тыянакка келген. Эми карагыла, генотиптик же болбосо тукум кууган өзгөргүчтүк деген эмне? Гендер жана хромосомалардын өзгөрүшү менен шартталган тукумга берилүүчү бир түрдүн ичиндеги асобторду айырмалоочу, асоптун жашоосунун аягына чейин сакталган өзгөргүчтүк. Бул экиге бөлүнөт дедик, эки түрү бар дедик. Комбинациялык өзгөргүчтүк жана мутациялык өзгөргүчтүк. Комбинациялык өзгөргүчтүк кыйыштырууда билинет. Ал тукумда гендердин жаңы комбинациясынын пайда болушу менен шартталган. Комбинациялык өзгөргүчтүктүн булактары болуп, гомологиялуу же болбосо окшош хромосомалардын ортосундагы орун алмашуу, зиготалардын пайда болуусунда жана уруктанууда жыныс клеткалардын кокустан дал келүүсү саналат. Гендердин ар кандай дал келүүсү муундардагы ата-энелик белгилердин кайра комбинацияланышынын себеби. Ал эми мутациялык өзгөргүчтүк фенотипте жаңы белгилердин пайда болуусун чакыруучу хромосомалардын же гендердин туруктуу өзгөрүүсү кокустан пайда болот. Мутациянын натыйжасы кыз организмде ата-энесинде болбогон жаңы белгилердин пайда болуусу. Мисалы, алты манжалуу кол, койлордун кыска буту, альбинизм, пигменттин жоктугу. Мутациялар пайдалуу жана зыяндуу, нейтралдуу болот. Балдар, биз жогоруда алган маалыматтарыбызды бышыктоо үчүн төмөндөгү суроолорго көңүл бурабыз. Тукум куучулук деген эмне? Мына ушул суроого жооп бере алабызбы? Эгерде биз ушул бышыктоочу суроолорго так, даана, туура жооп берген болсок, анда биз бүгүнкү теманы жеткиликтүү деңгээлде түшүнгөн болобуз. Өзгөрүштүктүн кандай түрлөрү бар? Тукум кууган жана тукум куубаган өзгөрүштүктөр эмнеси менен айырмаланат? Модификациялык өзгөрүштүккө мисал келтиргилечи. Реакциянын нормасы деген эмне? Деген жогоруда ушул суроолорго биз толук маалыматтарды бердик. Эгерде ошол маалыматтарды биз жакшы түшүнгөн болсок, анда бүгүнкү материалды, бүгүнкү теманы жакшы түшүнгөн болобуз. Үйгө тапшырма. Тукум куучулук жана өзгөргүчтүк деген теманы окуйбуз. Ошол эле теманын аягындагы 9 таблицаны толтурабыз. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.